Саламатсыңарбы балдар? Быйыл биз улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул улуу жеңиште бир боордош көп улуттуу башка элдерде эле кыргызстандыктардын да салымы чоң. Аны тарых эч качан унутпайт. Ал тарых беттерине алтын тамга менен жазылган. Бүгүнкү тарбияк сааттын темасы улуу жеңиштин даңкы өчпөйт. Ал эми сабактын максаты окуучулар 9 май улуу жеңиш күнү жөнүндө түшүнүк алышат. Окуучулардын ой жүгүртүүсү, кабыл алуусу, эске сактоосу өнүгөт. Окуучулар согушка катышкан ардагер аталарды сыйлоого, урматтоого тарбияланышат. Биринчи сабакты баштаардан мурун гимнди угуп алалык. Ана эмесе балдар, улуу жеңиш күнүнө карата мен силерге бир ыр окуп берейин. Улуу тынчтык келген күн. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желекти жерге бизге илген күн. Ушул күнү дүйнөгө улуу тынчтык орногон, унутулбайт эч качан улуу жерин коргогон. Кыргын салган согушту кызыл аскер жеңди деп кылкылдашат майрамда кызыл туулар желбиреп. Балдар, 1941 жылдын 22 июнунда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейпил турмушта жашап жаткан Совет элине кол салган. Ошол күндөн баштап Совет эли 1418 от күйгөн татаал жана азаптуу күндөрдү басып өттү. Дал ошол оор жылдарда Совет эли 27 миллиондон ашык уул кыздарынан ажырады. Рас, 1941 жылдын июнь айынан 1945 жылдын 9 майына чейин согуштун жалыны каптабаган үй бүлө калган эмес. Биздин кайгы капабыз өмүрлүк жолдошторунан ажыраган жокер жарларынын, жүрөгү жараланган энелердин орду толгус күйүтүн эч качан унута албайбыз. Ошондогу согуштун кайгысы да, улуу жеңиштин кубанычы да элибиздин эсинде түбөлүккө сакталат. 9 май жеңиш майрамы Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жеткен күн. 1945 жылдын 8 май эле 22ден 43 мүнөт өткөндө Берлин шаарында жакын Карлхорст шаарында толук багынып берүү жөнүндөгү келишимге кол коюлган. Бул маалда Москва шаарында 9 май кирип калган эле. Сталин ошол замат 9 майды жеңиш күнү деп жарыялады. Аны эртең менен саат 6:00 радиодон атактуу диктор Левинтон бүткүл Совет элине жарыялаган. Бул күндөрү майрам болуп көрбөгөндөй майрам болду. Көчөдө жайнаган эл бирин-бири куттукташып, ыйлашып, кучакташып, көрүшүп жатышты. Кечинде саат 22:00 Москвада Миң Замбректен СССРдин тарыхында болуп көрбөгөндөй масштабтагы 30 залп менен жеңиш сайлту берилген.
1941-жылы башталып 1945-жылы аяктаган улуу ата мекендик согуштун аяктаганына 75 жыл болду. Анда эмесе азыр жеңиш күнүнө карата балдардын аткарган ырларына көңүл буралык. Түппүш жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Ыйлап, сыздап, энелер өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө курман болду, баатыр болду энекендер. Жашасын деп биз турду өмүрдө. Кан согушка апалам да багышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолбокс жүгөп, жоокерлердин жараактарын салышкан. Алакан балам мына төшөгүнөн турду бат, моюнумдан кучактады булдурап, алаканын өптүм дагы баламдын, тез согушту эстеп турдум тунжурап. Жердин күрөп чыгатын 4 жыл бою күткөн күн. Жеңиш туушун күткөн кезде беринде фашизм ичкен суу бүткөн күн. Болбосун согуш, болбосун, согушам деген оңбосун. Тынчтыкты сүйгөн элдердин тилегин Кудай колдосун. Согуш, согуш, көргөн сок түрүңдү. Согуш, согуш, уккан зар үнүңдү. Сенден канча кош шарлар бүлүндү. Сан гүл солуп, сан өмөлөр көбүлдү. Расцветали яблони, груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходи. Балдар, кыргын согушка биздин жоокерлер өлүмгө өлүм, канга кан, өч алабыз душмандан деп аттанышкан. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына күбө болуп отурган Бакыян айылынын тургуну Арстанбеков Араке чоң атабыз азыр уул кыздарынын небере чөйрөлөрүнүн маңдайында аман-эсен байбичеси менен бирдикте сый урматтын үстүндө эз алууда. Биз чоң ата сиз менен сыймыктанабыз. Болбосун согуш, болбосун, согушам деген оңбосун. Тынчтыкты сүйгөн элдердин тилегин Кудай колдосун. Согуш бар жерде азап бар, жоготуу арман өлүм бар. Ырыскы качып жакшылык, тынчтыкта болот көңүл зар. Кыргызстан сүйөт тынчтыкты, алыскы Кудай кырсыкты. Жеңишин элдин куттуктап, жүрөктөн ушул ыр чыкты. Балдар, ушу менен биздин тарбияк саатыбыз аякталды. Улуу жеңиш күнүнө карата үйгө тапшырма алгыла. Мен тынчтыкты сүйөм деген темадагы дил баян жазабыз.